Саламатсыздарбы, кутмандуу кушуба көңүлдүү күнүңүздөр менен. Кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда атына заты жарашкан Келечек Тура Жай кооперативи. Ал эми мына ошол Келечек Тура Жай кооперативине канчалаган биздин мүчөлөрүбүз үй алып, үй менен камсыз болуп келатышат. Бүгүн болсо өзүңүздөр байкап тургандай эле Аламидин районунан үй алган Кыргызбаева Айтпи айымдын үйүнө келдик. Канча суммага алынганын анын өз оозунан угуп көрөлү. Мынакей өзүңүздөр байкап тургандай эле атына заты жарашкан Келечек Тура Жай кооперативинен үй алган биздин мүчөлөрүбүздүн үйүнө келип отурабыз. Тагыраак айтканда бул коттуу үйлөрдүн бири деп айтсам болот. Ушул үйдүн ээлери да мына менин жанымда, ачык досторпондун жанында деп айтсам болот. Кыргызбаева Айтпи айым жана жолдошу Аматкеримов Эрлан. Ушул үйүңүздөр биринчиден кут болсун. Конушуңар да баягы жайлуу болсун деп коет го. Канчалык бут кирсе кут келет дейт. Биз да өтө кубанычтабыз. Биринчиден сиздерге жылуу тоштолгонуңуздарга чоң рахмат. Анан эми сөздөн ишке өтө берсек, сиздерге ушул эмнеси менен жакты? Эң негизи кандай максат менен, кандай келип калдыңыздар Келечекке? Келечекке биз эмеге биз өзүбүз үй алабыз деп жүргөндө ушу үйдүн эзи насип эже биринчи бизге келип, мен ушундай жерим бар, үйүм бар, участка. Ошол жерде сатыш бербейсиңерби деп бизге айтып калды. Анан же эгерде Россияда туугандарыңар болсо, алып коюшсун. Алып коюшсун. Азыр жагында чогултуп компанияларда болот, корпоративдерде болот, ошондо чогултуп алып анан үйдү алып койсо болот деген сунуш киргизип калды. Анан ошондо эле биз ойлондук да, биз барып көрбөйлүбү, кандай, может туугандарга дагы реклама кылып айтканга десек макул деп өзү алып келди. Алып келип көргөндө эле уже тиги жолдон келатканда эле уже бул конуш жаккан да, жаңы конуш экени билинип, анан жаңы жер экени билинип, анан жолдошум айтты, может биз өзүбүз деле алып коелу, өзүбүз жагып калды. Жагып калды деп. Негизи силер туугандарга башкаларга алып берели деп келаткансыңар, Таныштар. Эми бизге ошо сатканга жардам бергиле. Демек сиздердин буйрук сиздердики экен да? Буйрук биз өзүбүзгө барган. Анан акчасын кандай кылабыз? Бизде унча акча жок. Десем, эмеде азыр корпоративдер дагы, анан компаниялар да көп акча чогултуп, ошол жактан мөөнөтү келгенде бересиң деп. Анан көп компанияларга бардык. Эженин өзүнүн небереси иштеген компаниялар бар экен, корпоратив бар экен. Ал жака да бардык, ал жактан да консультацияны уктук, банктарга бардык. Анан кайсы жерден аз пайызын акча алып, ушу үйгө тутулалы деп. Анан Келечек. Анан ошол жерден банктын астынан чыгып келсек эле, бир бала айтып калды, азыр бул жакта Келечек корпоратив бар, ошол жака барып көрбөйсүңөрбү? Мен консультантым эме ошол жерде иштейт. Анан ал баланы салып машинага Келечек компанияга барганбыз. Барганда эле ошол жерден консультация берип, эч кандай бизде пайызсыз жок, сизде каалаган суммаңыздарга биз бере алабыз, күтөсүңөр, очередке турасыңар, биринчи 25%-ын төлөйсүңөр, анан очередке турасыңар, анан силерге ошо каалаган суммаңарды беребиз деди. Анан ошол суммабызды уже бизге жагып, анан макул деп, анан эже уже келгиле, уже акча очередке жазылгандан кийин уже эже айтты, уже үйгө келгиле, силер жашай бергиле, акчасын кийинчерээк бересиңер деп. Эже да аябай жакшы шарт түзгөн экен да. Ошол жерден жакшы шарт берген да бизге. Качан сиздерге очередте жетип уруксат берилди? Кайсы айда? Уже издей бергиле, үй карай бергиле деген. Үй карай бергиле деген июнь айдын 15-теринде. Неменен 2022. 2022. Ошондо укканыңыздарда кандай болдуңуздар? Үй издей бергиле, мына даяр, Кудай бурса очередиңер келди дегенде кандай болдуңуздар? Эмоция болду, башкача сезимдер болду? Биз деле үйлөп өткөнбүз Кудай бурса деп. Биз мен өзүм эмоциям бар. Биринчи эле эже келип ушу үйдү макул силер алгыла, бул жактан компания акча берем десе, силер алга жашай бергиле дегенде уже
2021-де эле эмоция аябай күчтүү болгон да. Ошондо эле күлүп койгон экен да. Ооба, ошондо аябай жакшы болгон. Уже негизи айтсаңыз сиз Ирлан ушул тегерек район сизге жаккан экен. Ошондо бул кайсы райондо жайгашкан? Үй ушул кайсы райондон алынды? Ушул үйүңөрдү айтып кетсеңер, анын канча соток жерлерди да айтсаңыз. Бул өзү Лебединовка айылына кирет. Районуна. Ушуну Айкөл деп жаңы конуш экен. Жаңы конуш. Мурда аты К28 экен. Эски аты. Эски аты. Жакшы, аябай таза, тынч. Аябай тынч. Эң негизги өзүңөргө жакты. Өзүгө жакты. Эмеси 5 соттук жер. Участок 5 соттук. Огороддор да болсо керек, Огороддор бар. Эң негизги бай өзүңөргө жакты да. Балдарыңар да ушактан сабакка барып келип кетип. Мектепке да жакын. Жакын бекен. Ала менен бирге барат. 38ге жакын. Ошондо канча суммага жазылдыңар эле айтып бул? Биз 1,5 миллионго жазылганбыз. 1,5 миллионго жазылып, анын 25% бергенсиң да? Ооба, биринчи ошо 1,5 миллионго жазылып, 25% бердик. Канча жылга договор болду? Биз негизи 10 жылга деп договор болду, анан батыраак акчасын төлөп, батыраак бүтүрүп 5 жылга деп жазылдык. 5 жылга бүтүрүп, анан уже бул үйдү төлөп бүткөндөн кийин уже дагы компания ишин дагы уже үйлөрдү алалы деп ниет кылып отурабыз. Кудай буйрса, ушу дайыма ушундай ишеничиңерди баягы арттырган үчүн биздер ачылып билдиребиз. Дагы менин бир суроом, ушул азыр айына канчадан төлөп калатасызар ошондо келечекке? Айына 20 миңден төлөп калат. 20 миңден. Квартира төлөгөндөй эле ай сайын 20дан төлөсөң эле. 5 жылга договор түзүлдү. 5 жылга. Эми канчалык эртерээк утурсаң өзүңө да жакшы да. Эми эмне десем, эң негизгиси ушу өзүңөргө жаксы болду үй. Канчалаган баягы келечек турак жай кооперативинен үй алган мүчөлөрдүн үйүнө барып, ушунчалык бир маектешкенде ичиндеги болгон нерселердин баарын ушуну айтып беришет да, биз буга чейин кыйналып квартирада турчу элек. Алла насип этип мынакей пешенебизде келечек турак жай кооперативи бар экен. Ошол насип этип ошол аркылуу үй алдык деген канча жакшы кабылдарды угуп келебиз. Үйүңөр дагы бир жолу конушуңар кут болсун. Рахмат. Дасторконуңар дайыма ушундай жайнап төгүлүп чачылып турсун. Ошол үйдө дайыма той болсун, дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм. Силерге да ишиңерге ийгилик. Ушул келечек компаниясынын жааматында ал жол ушундай ишенгиле демекчимин. Башка көрөрмандар бардыгына. Кечеде ошо собрание барганда да көбү ишенишпей беш кол теңестен. Ошондо туруп мен айттым, ошондо бизге учут келген уже келди, бизин алгылап атат. Кимдер деп мен келинчегимди анан айтсам, анан аякта чогулуш кылып аткан кимелер да биякта тургандар да ишеништи. Кудай шура кечеде болсом дагы көбөйүп калышыптыр. Жакшы. Рахмат, силерге ишиңерге ийгилик. Рахмат, Алла разы болсун, Аллахым. Мынакей өзүңүз байкап турган эле бүгүнкү эң бактылуу үйлөрдүн бири Эрлан жана Айкөл болуп отурат. Ушу биздин келечек турак жай кооперативинин мүчөлөрү. Кудай буйрса дагы ниет кылып атабыз дейт. Кудай буйрса мындан артан дагы биз келечек турак жай кооперативи аркылуу үйлүү болгонго аракет кылып жатабыз деп айтышты. Демек, биздин келечек турак жай кооперативинин эшиги дайыма сиздер үчүн ачык. Дайыма биз менен бирге болуңуздар.